Бишкекте сойкулук менен алектенген 50дөн ашык кыз милицияга жеткирилди. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан притон аталышындагы иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Иш-чаранын жүрүшүндө аялдарды жана жаш өспүрүмдөрдү соодалоо, порнографиялык продукцияларды чыгаруу жана таратуу менен байланышкан кылмыштарды алдын алууга, сойкулук менен алектенген адамдарды, көмүскө жерлерди, мейманканаларды, сауна жана башка жайларды аныктоого багытталган иштер жүргүзүлдү. Ошону менен бирге иш-чара учурунда Бишкек шаарынын аймагында сойкулук менен алектенген 50дөн ашык кыздар аныкталып, райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Алар менен адеп акылактын эрежелерин сактоо, коомчулукта мындай жат көрүнүштөрдү тыйгуу салынганы тууралуу түшүндүрүүлөр болду. Белгилей кетсек, үй комитеттери жана көп паттирлүү турак жайларды, ал батирлер кандай максатта пайдаланылып жатканын текшерүү жана аныктоо боюнча иш-чаралар улантылат. Ага. Азыр котором. Ошондо тегинем келет. Все, макул. Ана 50 миң жөнөт, эртеге мен айткан жерге отурасыңар, эртең кыласыңар. УКМК Унаа мекемесинде айдоочулук көйлүк алуу үчүн пара алуу схемасын аныктады. Айрым жетекчилер ортомчулар аркылуу жарандарды экзамендерден өткөрүү үчүн акча алып жүргөн. Атайын кызмат мыйзамсыз 10 миллион сомдун тегерегинде акча айланып турганын билдирди. Бул ишке тиешеси бар бардык кызматкерлер кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Акчаңардан айтып турат. Бир жыл бар, 2 жыл бар. Эгер баспаганда сыра чыкпайсыңдар. Отура бересиң, адамдар калбайт. Адамдар калбаган экен, жерден жана берет башталат. Макул, түшүндүм. Акчаңардан айтып турат. Акчаңардан биз айткан жерге отурасыңар, акчаңардан айтып турат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Алардын экөө гана журналист. Садыр Жапаров 11 журналисттин иши боюнча пикирин айтты. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда сөз эркиндиги бар болуп келген жана мындан ары да боло берерин кабар агенттигине берген маегинде айтты. Ал эми соттолуп аткан 11 журналист боюнча алардын экөөсү гана журналист экен го. Калганы 11 класс билими барлар дешти. Аларга тигилер анча-мынча акча төлөп коюп, социалдык түйүндөргө олтургузуп алышып, жалган маалыматтарды, элди дүрбөлөңгө чакырган жасалма материалдарды тараттырып атышканын кантип таанышат деп пикирин билдирди. 11 журналисттин соттолуп атышын көптөгөн эл аралык уюмдар, жарандык коом жана эксперттер мыйзамсыз жана сөз эркиндигине басым экенин айтып келишет. Орусия кандай учурда ядролук курал колдонот? Батыш өлкөлөрү Украинага Орусиянын аймагына терең аралык атуучу куралдар менен сок курууга уруксат берсе, бул тиешелүү доктринаны жаңырткандан кийин өзөктүк куралды колдонууга негиз болуп калышы мүмкүн деп баса белгиледи Мамлекеттик Думанын коргоо комитетинин башчысы Андрей Картопалов. Бул маселе боюнча акыркы чечимди ар дайым президент жана жогорку башкы командачы Владимир Путин кабыл алат. Бул тууралуу Ведомости жазды.
Германия Орусиянын телеканалдарын жапты. Германиянын бажы органдары Карлсруэ прокуратурасынын тапшырмасы менен интернет аркылуу өлкөдө тыюу салынган РТ, мурдагы Russia Today жана Россия 1 сыяктуу орусиялык телеканалдарды Германияга кайра трансляциялаган мыйзамсыз стриминг сервисинин ишин токтотту. Бул тууралуу жума күнү 27 сентябрда France Press кабарлады. Мыйзамсыз стриминг кызматы өлкөдө тыюу салынган Кремлдин үгүт насаат телеканалдарын Германияга кайра таратканы айтылат. Кызматты Карлсруэден 37 жаштагы немис жана анын 42 жаштагы украиналык аял башкарган. Жалал-Абадда изделип жаткан 3 жаштагы баланын жансыз денеси табылды. Жалал-Абад шаардык ички иштер башкармалыгына Ырыс айылынын тургуну арыз менен кайрылган. Анда 26 сентябрь күнү саат 13:00 чамасында 2021 жылы туулган уулу үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болгондугун билдирген. Аталган факты Жалал-Абад ШИКке катталып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталып, тийиштүү кызматтарга атайын тергөө тапшырмалары берилген. 28 сентябрь күнү саат 11:00 чамасында 2021 жылы туулган баланын жансыз денеси Бейде Таладагы каналдын боюнда табылган. Анын өлүмүнүн себептерин аныктоо максатында атайын тийиштүү экспертизалар дайындалган.